Белгилүү ырчы Самара Каримова сүйүнчү сиңдилүү болдум. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова сиңдилүү болгонун сүйүнчүлөп, көрмандарына кайрылды. Алтындарым, сагынбегим, азизам, сүйүнчүңөр кут болсун. Сүйүнчү, сиңдилүү болдум. Сагынбегим 40 жылкылуу болду. Болгону бириним бар. Жакшы жарокер келинге туш бололу деп жаратканга көп тиленет элем. Азизам 10 келинге тете болду. Ата-энемдин көзү менен колу. Апам, атам отурса турса бата берип олтурат. Бактылуу болгула, бактыңарга көз тийбесин. Азизам, биз барбыз сени абдан жакшы көрөбүз деп жакшы жаңылыгын бөлүштү ырчы айым. Эскерте кетсек, Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Лейлек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Жеке ырчы Самара театралдык тобунун жетекчиси, маалымат булагы заманча кеткейжи. Алмаз Шаадаев үй бүлө курууну ойлоочу мезгил келе жатат. Ырчы Алмаз Шаадаев үйлөнө турган мезгил келгенин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратат. Эй бойдокчулук, 30 жаштан нары эми үй бүлө курууну ойлончу мезгил келе жаткандай сезилет деп билдирди өзүнүн оюн ырчы. Көрмандар анын тезирээк үйлөнүүсүн каалаган комментарийлерди калтырышууда. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990 жылы 11 сентябрда Нарын областынын Ат Башы районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп коючу Айдай, карындаш деген ырлары менен элге таанылган. Маалымат булагы заманча кеткейжи.